бөтөнчөлүгүн билбегендик гана түгүл, тескеринче ал бөтөнчөлүктү жадатканча таңуулай берүү. Тигил же бул улуттук айырмачылыкты базарга салгандай кыйкыра көрсөтүүнүн өзү дагы барып турганына тууралык. Чыңгыз Айтматов, публицистика топтому. Бул кечки жаңылыктар. Алып баруучулар Чолпон Карымшакова жана Адилет Иманов. Бүгүндөн тарта Коопсуз шаар долбоорунун алкагында орнотулган бардык камералар эреже бузууларды жаңыдан каттай баштады. Эми долбоор үзгүлтүккө учурабай иштеп кетеби? Кыргыз-орус тилдеринде аралаш бир топ ката менен жазылган документ боюнча Жогорку Кеңештин аппараты иликтөө иштерин жыйынтыктады. Бишкекте бала сатуу фактысы боюнча кармалгандар 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. 5-каналда күн жыйынтыгы менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кутма кечиңиздер менен. Ош Кара суу жолундагы кырсык бир адамдын өмүрүн алды. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришинче, 52 жаштагы айдоочу Россияга кызмат кылабыз деп ант берип атышат. Эми ушул аракетти өлкөнүн эгемендүүлүгүнө шек келтирүү катары сыптасак болобу? Албетте келтирет. Анда кененирээк сиз бул өзүңүздүн программаңыздан угалык, ийгилик каалоо өтөлүп, ушуну эми сиздер менен коштошобуз. Кайра эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Саламатта калыңыздар.